Здравствуйте, дорогие выпускники. Баткен облусунун аймагында 200дөн ашуун орто мектептер быйылкы окуу жылын аяктоо алдында турат. Баткен шаарындагы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинде жалгыз эле бүтүрүүчү класс бар. Мектептин мугалимдери өз окуучулары менен биргеликте онлайн түрдө өткөрүлүүчү акыркы коңгуроо салтанаттарына кызуу даярданып жатышат. Акыркы коңгуроо аземи онлайн форматында өткөн турат. Анткени учурда акырдаал боюнча Билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде онлайн форматында өткөргөн жатабыз. Учурдан пайдаланып, быйылкы жылда биздин Бөкөнбаев атындагы орто мектебинде 11-классты 32 бүтүрүүчү, 9-классты 91 бүтүрүүчү бүтүрүүнүн алдында турат. Мен бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайм. Элейм элибизде, жерибизде тынчылык болсун. Биздин бүтүрүүчүлөр биздин мектептин намысын бек кармаган мыкты инсандардын катарын толуктасын. Максаттары бийик болсун, жолдору ачык болсун, келечектери кең болсун. Ак жол силерге бүтүрүүчүлөр. Бүтүрүүчү класстардын окуучулары быйылкы акыркы коңгуроо аземи онлайн түрдө эмес, реалдуу режимде болсо жакшы болот эле деген ойлорун жашырган жок. Бүтүрүү салтанаттары кандай формада өтсө да, 11 жыл бою билим берген мугалимдерине, ак мектебине бүтүрүүчүлөр өз ыраазычылыктарын айтып, өздөрүнүн кийинки окуучуларга билимдин, ийгиликтин ачкычын тапшырышты. Ключ даем вам в руки и завещаем вам, друзья, храните ключ. Азыркы учурда коронавируска байланыштуу биздин мектебибиз 2 жылдан бери онлайн өткөзүлүп кетип жатат. Ошого офлайн өткөзүлсө жакшы болмок. Энди ушуга карабастан биздин мектеп азыркы учурда бардыгыбыз эле онлайн кылып жатабыз. Буйруса бүтүрүүчүлөрүбүз дагы жакшы бүтүп кетет. Биз азыр ошол өзүбүз балдарыбызга, өзүбүздөн кийинки 10-класстарыбызга ключты тапшырып жатабыз. Буйруса бардыгыбызга ийгилик. Биз азыр 11-класстын бүтүрүүчүлөрү аябай толкундоо менен бүтүп жатабыз. Анткени мектептен кеткенибизге өкүнөбүз да, ал жагдан чоң жолго аттанып атканыбызга кубанабыз да. Кандай сезимде болушубузду өзүбүз да билбей турган кезибиз азыр. Ошол мектепте 11 жыл окуган агай эжелеримизге чоң ыраазычылык айтабыз. Ошол мектепте окуган бардык досторума ийгилик каалаймын. Бизди алдыда өтө чоң тест күтүп турат. Ошол тесттен бардык досторум, тааныган адамдарым проходной балдан алып кетсин деген ойдомун. Баткен облусунун аймагында 11-класстарды 4834 окуучу аяктап жатышса, 9-классты 7050 окуучу бүтүрүп жатышат. Облусубуздагы бардык мектептерде акыркы коңгуроо салтанаттарын онлайн өткөрүүгө аракеттер көрүлүүдө. Гимназия лицейлер менен кошо 200 орто мектеп бар. 185 анчынан орто мектеп, 13 гимназия, 2 лицей. Ошол жалпы 200 мектептен 11-класстын 4834 бүтүрүүчү бүтүп жатат. 200 негизги 9 жылдык мектептер менен кошо 213 мектепте 7050 9-класстын бүтүрүүчүлөрү бүтүп жатат быйылкы окуу жылына карата. Андан кийин ошол министрликтин атайын буйругунун негизинде 683/1 буйругу келген. Ошонун негизинде акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чаралары онлайн форматында өтүү боюнча буйрук келген. 25 майда кадимгидей онлайн форматта өткөрүлөт. Белгилей кетсек, Баткен облусунун аймагында 3000 бүтүрүүчү жалпы республикалык тестти тапшырууга өз арыздары менен кайрылышкан. Бул бүтүрүүчүлөрдүн 62%-ын түзөт. Алдыда жалпы республикалык тестти тапшырууну каалагандардын саны мындан да көп болуусу күтүлүүдө дешет адистер. Өлкө боюнча жалпы республикалык тесттен өтүү үчүн 42817 бүтүрүүчү каттоодон өттү. Үстүбүздөгү жылдын 18-19 май күндөрүнөн тартып, алар жалпы республикалык тестти тапшыра башташат. Канышай Ашымова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.